Аллах Тааласы менен бизди жаратканда жакшы көрүп жараткан туугандар. Жөн эле мен инсанды жараттым деп эле жаратып койгон жок, балким Алла Субханаху ва Таала менен бизди жакшы көрүп, көңүл буруп, адам баласы бир иш кыла турган болсо, канчалык көңүл бурат. Анча-мынча кемчиликтүү болсо деле муну мен кылганмын депчи. Кемчиликтүү болсо да, айыптуу болсо дагы инсан өзү кылган нерсени жакшы көрөт. Ал эми Алла Субханаху ва Таала өз кудурети менен бизди жаратса, кантип бизди жакшы көрбөй койсун туугандар. Дауд алейхиссалам кумура жасаган экен, Аллахтын буйругу менен талкала дейт, талкалайт. Дагы бир жолу жасайт, дагы бир жолу талкалайт. Аллахтын буйругу да. Бара-бара колу чебер болуп, колу билгир болуп, анан эң чоң кумураны Аллахтын жардамы менен жасайт, сонун татына кайгылып, көп убакыт, көп мөөнөт бөлүп, көп пикир менен, аракет менен анан жасап бүтөт экен. Аллах Тааланын буйругу болот, сындыр депчи. Анан сындырыш кыйын болот аябайчы. Башында кичине анча-мынча кыйшык болгон сындырган, экинчисинде бир аз жакшыраак болгон, бир аз жеңилирээк болгон, үчүнчүсүндө аябай кыйын болуптур да. Сындыр десе, ойлонуп тур да. Кантип сындырам депчи. Канча минет кеткен, минетине күйүп атат, терине күйүп атат, убактысына күйүп атат. Аракетине кылган бүт бардык сарптаган минеттерине күйүп анан талкалаган экен да. Шунчалык кыйын болгон экен. Ошондо Алла Субханаху ва Таала, эй менин пендем, билесиңби мен инсанды жараттым дейт. Бүткүл аламдарды жараттым. Мен жакшы көрүп жараттым дейт. Мен аларды азаптагым келбейт. Мен аларды кыйнагым келбейт. Мен аларды тозокко салгым келбейт дейт. Мен бир дагы пендеме зулумдук кылбайм. Мен өз затыма зулумдукту арам кылдым. Эч качан мен зулумдук кылбайм. Силер менен зулумдукту кыпындай дагы күтпөгүлө. Мен силерге мээримим менен мамиле кылам. Ыймансыздарга адилеттүүлүгү менен мамиле кылам. Мен эч качан пендемди азаптабайм дейт да. Аллаху акбар. Эми Алла Субханаху ва Таала бир ата бир энеден менен бизди таратты, жер бетине көптөгөн улуттарды, урууларды, элдерди Аллах Таала пайда кылды да. Башында бир ата бир эне болчу. Өз кудурети менен жараткан. Үлгүсүз, атасыз, энесиз, өзүнүн кудуретин билдирип, кандай эле аламдарды өзү эң алгачкы ирет жараткандай эле Аллах Таала Адам алейхиссалам менен ооба энебизди алгачкы ирет жараткан. Башында Адам алейхиссаламды жараткан. Бирок Адам алейхиссаламга жашоо кызыксыз болгон да. Эч бир адам көрбөгөн, эч бир адам укпаган, эч бир адамдын оюна келбеген. Ушунчалык кооз бейишке киргизсе дагы бир нерсе жетпейт да Адам алейхиссаламга. Сол кабыргасынан ооба энебизди жаратып берген да. Ойгонору менен ага умтула баштаган. Ошентип Аллах Таала бир ата, бир энеден экөөнүн ортосуна сүйүү, махаббат берип туруп, ынтымак, биримдүүлүк, бири-бирине жакшылык каалоо. Ошентип перзенттерди Аллах Таала жаратты. Жана кыямат кайымга чейин Аллах Таала жарата берет. Аллах Таала бизди сүйүп жаратты, эми биз бири-бирибизди сүйүшүбүз керек туугандар. Бири-бирибизди жакшы көрүшүбүз керек. Бардык жер бетиндеги мусулмандарды жакшы көрөйлү. Улут урууга бөлбөйлү. Жаат болуп, эл болуп, партия болуп сиз менен биз бөлүнбөйлү. Балким сиз менен биз бири-бирибизге бир тууган болойлу. Себеби атабыз бир, энебиз бир. Динибиз бир. Таза дин, ислам дини, тазалыктын дини. Өтө баалуу дин сиз менен бизге берилген. Бизге келме берилген ла илаха иллаллах. Бүт адамзаттын бир эле келмеси бар, бир эле дини бар. Бир эле жаратуучусу бар. Ар бир коомго бир эле пайгамбар келген. Эми сиз менен биздин бактылуулугубуз биримдиктө экен туугандар. Качан адамзат биригет, башы биригет, Алланын рахматы биригет экен. Алланын мээрими төгүлөт экен. Эгерде ортодо кичине шайтан аралап кетсе, жарака кетсе, ынтымак ыдыраса, Аллахтын түшүп жаткан жардамы көтөрүлүп кетет экен туугандар. Кадыр кечесин айтайын деп чыкты эле, бирок кайсы күн экендигин эмне деп айтарын билбей калды. Себеби эки адам урушуп аткан болчу. Жаңжалдашып, бири-бирин арыздашып, бири-бирине душман болуп жаткан болчу. Пайгамбар алейхиссаламдан унуттурулуп кетти. Эмне үчүн дегенде? Бул инсандардын ортосунда келишпестик Аллах Таалага жакпайт экен туугандар. Ошондуктан бул кемчилик болбой койбойт. Шайтан бекер жаралган эмес. Шайтан өзүнүн ишин кылат. А пайгамбарлар ошол үмүт үзүлгөн, ынтымак ыдыраган элдин башын бириктирет эле пайгамбарлар келипчи. Бүткүл пайгамбарларды Аллах Таала адамдардын башын бириктирүүгө
адамдарды ынтымакка алып келүүгө жөнөткөн да. Жөн эле жөнөткөн жок пайгамбарларды. Медина шаарында эски аты Ясрип эки ууру бар эле. Алар эзелтеден алар башынан эле бири-бири менен душман болуп келишкен да. Эч ынтымакка келишкен эмес. Ошолорду Аллах Таала Кур'ан Керимде эскерип жатат. Аус менен Хазрач урусу жакын эле турат, бир эле шаарда турат. Ортодо тууганчылык мамилелер да бар. Куда сөөк бири-бирине. Бирок болбой эле экиге бөлүнөт да. Асман жердин байлыгын берип аларга ынтымактуу жашагылачы, урушпагылачы. Бул жашоо кыска. Жашоо кымбат, эртең кеч болуп калат. Жашоо кымбат, өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү сындырбайлычы. Келгиле ынтымактуу жашайлычы. Дүйнөнүн жарымы сеники Ауыз. Дүйнөнүн экинчи жарымы сеники Хазрач десең кайра эле бири-бири менен урушуп кетмек дейт да. Бүткүл дүйнөнүн байлыгаларды ынтымакка алып келмек эмес дейт. Бирок Аллах Таала аллафа байна кулубихим. Алардын жүрөктөрүн бири-бирине жакшы көргөзүп койду. Бири-бирине Аллах Таала алардын жүрөгүн жакындатып койду. Эмне үчүн? Ыйык диндин ыйык болгондугу үчүн да туугандар. Дин сиз менен биздин баардыгыбыздын башыбызды бириктире турган дин. Сиз менен биз качан биригебиз? Аллах Тааланын динин бекем кармайбыз. Ошондо сиз менен биз баардыгыбыз бактылуу болобуз. Эгер келишпесек, ортодо бири-бирибизди сыйлабасак, урматтабасак, анда Аллахтын жардамы көтөрүлүп кетет. Ошондуктан эң биринчи атабыз Адам алейхиссалам, эң биринчи энебиз, ой энебиз, мына ошолордон сиз менен биз пайда болдук. Кыямат кайымга чейин адамзаттын баардыгы ошо бир ата бир энеден тараган, биз бир тууганбыз биз. Бөлүнгөнгө болбойт. Улутка, уруга, нацизм бул Аллахка жакпайт экен туугандар. Бөлүнгөндү бөрү жейт деп ата бабаларыбыз бекерден айтпаптыр. Биз биригишибиз керек экен. Эң биринчи кантип биригебиз? Биригүүнү каяктан баштайбыз десе, биригүү башталат экен, үй бүлөдөн башталат экен туугандар. Үй бүлө бала чакадан башталат экен, небере чөбөрөдөн башталат экен. Алыстан эмес. Бирөөлөрдүн оңолусунан эмес. Менин үй бүлөмдүн оңолусунан башталат экен да, ааламдын оңолушу үчүн. Бул дин жакшылыктын энеси дейт. Элестетиңиз, үйдө бир адам жашаса, бойдок. Ал үйгө ким келет? Ал өзү дагы үйдө турбайт да. Үйдө береке барбы? Береке жок. Береке эмнеде? Жамаатта. Жамаату рахматун, жамаат бул Алланын мээрими. Вал фуркату азабун, бөлүнүп, жарылуу, ажырашуу. Ынтымаксыздык бул Алланын бул дүйнөдөгү азабы дейт да туугандар. Бул дүйнөдө Аллах Тааланын рахматы бизге түшсүн десек, анда биз биринчи өзүбүздүн жубайыбыздан, бала чакабыздан сиз менен биз баштайлы. Бизди көргөн балдар, атасын көргөн, энесин көргөн балдар, ошол атанын эненин мээримине бөлүнүп тарбия алган балдар эртең эч качан ажырашпайт, эртең эч качан бири-бири менен душманлашпайт да. Себеби атасын көрөт, апасы менен сүйлөшпөйт. Атасын көрөт, апасы менен жашабай калган. Балдар ошону көрөт дагы сезим менен. Болот турбайбы? Жашоо ушундай турбайбы? Жашоону ошондой деп түшүнүп алат да. Ошондуктан сиз менен бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, силердин араңардагы эң жакшы инсан өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган инсан дейт. Сыртта ар бир инсан менен жакшы мамиледе болуп коюш оңой эле, жылмайып, кечирип коюңузчу деп коюш. Ар бир инсандын колунан келет, бирок үйгө өзүнүн жубайына, өзүнүн балдарына мээрим төгүү ар бир инсандын колунан келбейт экен. Шайтан, иблис, Алланын каргышына калган, наалатына калган биздин душман ушул ааламдын баарын кыдырып чыгат экен да. Эң океандын төрүнө отуруп алып, өзүнүн жамаатын күнүгө жөнөтөт экен. Канча аалам болсо, канча адам болсо, канча шаар, канча эл, канча улут бири-бири менен ынтымакты кетириштин айланысын кылат экен да. Эң биринчи үйдөн баштайт экен аларчы. Эгерде шайтандын жамааты, аскерлери, кызматчылары, балдары келсе, мен бирөөнү аз көрдүм. Эмне болду? Ичип кетти. Ал эчтесе эмес экен. Деп коет экен. Жакшыраак мээнет кылбаптырсың да? Бирөөсү айтат экен, мен зына кылдырдым десе. Сен жакшы эле кылдың, бирок баары бир эң мыкты болушуң керек сен. Ошентип ата энесинин көңүлүн ооруттуруп, ошентип жаман иштерди кылдырып туруп, бир үй бүлөнү ажыраштырдым десе,
ошону шайтан өзүнө жакындатып, эң алдына коюп, мукарраб, сен менин жакынымсың. Сен мага дайыма жакын жарашып жүр дейт экен да. Бардыгы эңсейт экен ошентип. Эми үй бүлө кантип бузулат десе, сөз менен эле экен да. Адамдын жашоосу тил менен эле, ушул сөз менен эле балга айланат экен, же бир эле сөз менен эле жашоо балеге айланат экен да. Тилден экен баленин бардыгычы. Бардык нерсе ушул тилден башталат экен да. Биринчи эле үйгө келгендечи сырттан чарчап келди, дыйкан таладан келди, эртеден кечке иштеди, чарчап, анан жубайына кирип. Эми жубай дагы бошободу бир себептерден, тамак жасалбай калды үйдөн. Анан айтат экен, үйдө тамак барбы десе, шайтан барып туруп айтат экен. Сенин тамагың качан эле даяр болчу эле дейт экен да. Анан жок, тамак жок эле десе, алеже дейт экен да. Шайтан ошентип үйдөн сиз менен бизди бири-бирибизден кайраштырат экен да. Жөн эле сөздөр. Ошон үчүн пайгамбар алейхисалам айтат, силер дейт үйдө дейт, өзүңөрдүн өмүрлүк жаныңар менен жашап жүргөндө, эгерде бир кемчилиги көрүнүп калса, жакшылыгын карасаңар дейт, кемчилиги көрүнбөйт дейт. Ал кемчилик аныкы эмес, сеники ал кемчилик. Бир алым айткан экен, бирөөгө жакшы күмөн кыл, бирөө тууралуу жакшы ойдо бол деп ар дайым айтып жүрөт элем. Анан жашоомдо дейт, ошону тажрыйбада көрдүм дейт да. Бирөө мындай мага жаман көрүнөт, бирөө мага ошо жамандык калагандай көрүнөт. Кийинчерээк мындай карасам, жок, бул жакшы адам десем, чындап эле меники жалган, аныкы туура болуп чыкты дейт да. Ошон үчүн биз оңолушубуздун биринчи кадамы бири-бирибизге болгон ойлорду оңдошубуз керек экен да. Бири-бирибизге ар дайым жакшы ойдо болушубуз керек экен да. Мына ошондо Алла субханаху ва тааласы менен бизге өзүнүн берекесин түшүрөт. Шайтан бизди азгыра албайт. Болбосо канча үй бүлөлөр болбос десе менен ыдырап кетип атат. Биз ортодогу ынтымакты бекемдешибиз керек. Ынтымакты үйдөн башташыбыз керек. Кээ бирөөлөр өздөрүнүн кайнене, кайнаталары менен, куда сөөк менен, туугандар менен бир болбос нерсе менен келишпей кетет. Ошонун кесепети балдарына тиет экен да. Балдарына тиет экен. Саид бин Мусайяб деген рахматуллахи айтат, эгерде адам баласы туура эмес бир катачылык кылган болсо, анын зыяны 7 урпагына чейин тиет дейт да. Биз катачылык кылсак өзүбүзгө эле чектелип калбайт экен. Бул биздин балдарыбызга жаман терс таасир тиет экен да. Ошондуктан келиңиздер, бардыгыбыз жакшылыкты үйүбүздөн баштайлы. Ошон үчүн эң жакшы садака Алла жолунда иштетилген, эң жакшы садака Алла жолунда улоосуна иштетилген, эң жакшы алардан дагы жакшы садака үй бүлөсүндө иштетилген деди да. Биз үй бүлөбүз менен болгон мамилени оңдомойун, сиз менен биздин жашоосу оңолбойт. Сырттан күлөбүз, сырттан кубанабыз, бирок ички жан дүйнөбүз болсо кыжалат. Биз эгерде жылуулукту, эгерде таткыбыз келсе, бул дүйнөдө бир бактылуу болгубуз келсе, анда келиңиздер үй бүлөдөн баштайбыз. Бардыгыбыз тең үй бүлөдө бири-бирибиз менен өзгөчө туугандар менен болгон мамилени оңдойлу да. Туугандар менен болгон мамилени бириктирели, ошондо бизде ынтымак болот да. Эгер биз ар ким өзүбүздүн акыбызды талап кылсак, анда сиз менен биз эч качан ынтымакка келбейбиз. Бул күйөө бала эле. Мага кайната болгондугум үчүн акымды бериш керек. Күйөө бала айтат, мен ушунча жакшылык кылдым, кайната бир жолу мени кадырлабады. Ар ким күйөө өзүнүн акысын талап кылса аялынан, аял күйөөсүнүн акысын талап кылса, башчылар, кол астындагылардан булар жакшы оңолбой жатат. Булар мен акымды бербей жатат десе, элдер башчыларды менин акымды бербей жатат десе, ар ким өзүнүн акысын талап кылса, анда сиз менен биздин ортобузда ынтымак бирикпейт. Биздин ортобузда ынтымак бирөөлөрдүн акысын берейли, ошондон анан курулат да. Ынтымактуу үй бүлө, ынтымактуу эл, ошол гана бактылуу да. Эгер биздин ынтымагыбыз жок болсочу, канча жакшы иш кылсак дагы, булардын баардыгы тең бекер кетип калат да. Себеби кыямат күнү келет, адамдар тоодой асмандай болгон сооптор менен келет, жакшы иштер менен келет. Бирок бирөөлөрдүн көңүлүн ортуп койгон. Ошол баардык жакшылыктан кур калып калат да. Ансыз келгенде бирөөнүн күнөөлөрү ага жүктөлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандын көңүлүн кымбат экендигин айтып кетти. Алланын үйү Кааба, Ибрахим Исмаил алейхиссалам курган, ажылыкка, умралыкка бүткүл үммөт барат ааламдан. Өтө ыйык, ар бир мусулман үчүн кымбат нерсе. Эми ошол Каабаны талкалаган канча күнөө болсо, бир мусулмандын көңүлүн ортуу андан дагы чоң күнөө болуп эсептелет экен. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп жашайлы. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп жашайлы. Эгер бир эле мусулман көңүлү түшүп калды, жашоодо кичине мотивацияга муктаж болуп атат, кичине демге муктаж болуп атат, кичине жардамга жөн эле отуруп бир көңүлүн көтөрүп эчтеке эмес, бул күндөр өтүп кетет, булар сыноо. Жакшы амал кылсаң баары жакшы болот дей турган болсок эмне болот?
жашоо оңолот да андачы. Бирөө айтат, мен ушул үй бүлөдө келишпестик болуп, келинчеги менен жашай албай өйдө төмөн боло берди эле дейт. Анан бир күнү жашообуз бузула турган болуп калды дейт. Жашообуз бузула турган болуп калды. Анан биздин эле бир кошуна байкебиз келип туруп, сен Алла жолуна чыгып кел 3 күнгө. 3 күнгө чыгып кетип калдым дейт. Үй бүлө ыдыраган жатат, ажыраган жатат. Алла жолуна чыгып кеттим дейт. Келсем, баардыгы тең жайында, балам ооруп аткан эле, үй бүлөмдүн сыноолору бар эле, баардыгы тең оңолуп кетиптир дейт. Эгер үйдө ушунчалык сыноолор болсо, сиз жакшы амал кылыңыз. Алла жолуна чыгып кетиңиз. Же болбосо Аллага бир жакшылыкты тартуулаңыз. Ошентип сиз менен бизге келген ахуалды амал менен чечип алайлы да. Эгер ташты ташка кое турган болсоң искра чыгат, ташты ташка ура турган болсоң ал жерден от чыгат. Эгер ташты топуракка ура турган болсоң ал топурак ташка жармашат. Ошондой эле катууга катуулук кылып болбойт. Ар бир адам кыла алат мунучу. Бирок мусулман адам андай болбош керек. Мусулман адам жумшактык менен баардыгын жеңиш керек да. Жумшактыкка берилген жакшылык катуулукка берилбейт дейт. Ошон үчүн бейишке барган инсандар алар жумшак болот дейт. Жумшак болобузбу? Бири-бирибизге кечиримдүү болобузбу? Кызматчылар ката кылса дейт, бир күндө дейт, канча жолу кечирейин дегенде пайгамбар алейхисалам 70 жолу кечирди дейт. 70 жолу кызматчыны кечир. Эми ал кызматчы экен, ал сенин аялыңбы, ал сенин апаңбы, ал сенин атаңбы? Мейли атаң түшүнбөй жатат сени, мейли апаң түшүнбөй жатат сени. Мейли сени бир туугандарың түшүнбөй жатат. Сиз кечиримдүү боло бериңиз, сизден кетпесин, баардыгы тең оңолот, баардыгы тең жоюлат да. Бул болгону сиз менен бизге келген сыноолор да. Канчалык сиз менен бизге адамдар жамандык кылбасын, жакшылык адамдардын тилин кесип коет экен да. Адам жакшылыктын кулу дейт. Биз бул дүйнөдө бири-бирибизге жакшылык кыла берсек, ошол жерден токтойт баардык жамандыкчы. Жамандыктын жою жолу бул жакшылык да. Бири-бирибизге ар дайым иншалла жакшылык каалайлы, жакшылыкта болойлу. Жакшылыктын башаты салам, бири-бирибизге салам берейли. Бири-бирибиз менен мамилени бириктирейли. Пайгамбар алейхисаламдын доорунда бир жолу дуа болот. Ошол дуада азыр биз дуа кылабыз, ушул жерде баардыгына тең, ушул дуанын адебин сактап дуа кылайлы баардыгыбыз тең, бирок арабызда тууганчылык үзгөн адам болбосун деди да. Эгер болсо, анда Алланын рахматы түшпөйт деди. 3 жолу айтканда бирөө туруп кетти. Сөз уланып кетти. Жанагы адам келди, дуа баштала элек. Анан суралды эле. Ал адам айтты, мен таяжемди капа кылып алганмын дейт. Чындап, мен сиздин үйүңүзгө эч качан барбайм, мен сиз менен катташпайм мен сизди мындай кара тизмеге түшүрүп койдум. Мен сиз менен эч качан мен тууганчылык байланышым жок деп, мен ушундай мамиле кылган элем дейт. Барсам чочуп кетти дейт таяжем. Анан сиздин айткан баягы ынтымакта болуш керек, кечириш керек, элдеш керек. Мусулман адам ушундай болот деген нерселерди угуп, мен барып кечирим сурадым. Эгер мен кечирбесем, ушул жамаатка да менин кесепетим тиет экен, дуалары кабыл болбойт экен. Куранда 3 жерде каргыш келген тууганчылык мамилени үзүп, 3 күндөн кийин дагы тууганчылык мамиле бирикпесе, Алланын каргышы жайыт. Ошентип, мен жүрөктөн аны кечирим, жеңилдеп эле калдым дейт да. Ыйлады таяжем, ыйлады дейт. Ошентип биз ынтымакка келдик дейт. Ошентип анан дуа болду да. Көрдүңүзбү? Сиз менен биз кээде ушундай күндөр болот, жүрөктөр жебейт. Баардыгын кечиресиң, жүрөктө бирөө калып кетет да. Бирөө же экөө калып кетет. Азыр ойлонуп көрүңүзчү, учурда сиздин жүрөгүңүздө бирөөгө болгон кек, бирөөгө болгон душмандык барбы сиздин жүрөгүңүздө? Ойлонуп көрүңүз. Сизди бирөө капа кылганбы? Сизди бирөө уят кылганбы? Сизди бирөө шерменде кылып акыңызды жегенби? Сизди бирөө алдап кеткенби? Сиздин көңүлүңүздү бирөө оорутканбы? Сиздин аркаңыздан бирөө сүйлөгөнбү? Жала жапканбы? Сизди жок жерден куру доомат кылганбы? Ойлонуп көрүңүз, ким бар? Көз алдыңыздан өтсө керек. Кээде баардыгын кечиресиң, бирөө туруп калат да. Турбаса да көргөндө эсеп кетесиң, ушул мага жамандык кылган эле депчи. Ошолорду жүрөктөн кечирейли да. Бирөө айтат, мен Алла жолуна чыктым дейт. Алла жолуна жүрдүм дейт. 40 күн Алла жолуна жүрдүм дейт. Алла жолуна жүрүп 15 күн дегенде анан кечирдим дейт да. Менин тууганым дейт, жакын тууганым жездем дейт. 3 жолу мени дейт, элдин алдында шерменде кылган дейт да. Менин кызматыман жер кылый жүргөн дейт. Эч душмандык жок дейт. Тууганым дейт да. Мен канча адамдардын ушундай диндин ушунчалык баалуулугун билип, кечиримдүүлүк зарыл экенин баарын кечирсем ошону кечире албай жүрдүм эле дейт. 15 күн кыйналдым дейт да. Кечирейин десем жүрөк бербейт дейт. Ошол адамды кечиргенден уйкум башкача боло баштады дейт. Анан барганда дейт, мурда дейт, бурулуп кетет элем, эми жолуга турган болдум дейт. Ызык суукта, жакшылык жамандыкта бир жака барыш керек болсо, анын машинесине отуруш керек болсо кетип калат элем дейт. Жезде кандайсыз деп машинеге чогуу отуруп баштадым дейт. Ошол мамиледен кийин жездем да өзгөрдүм, мен да өзгөрдүм дейт. Көрсө шайтан аралайт экен тууган. Сизге бирөөнүн катачылыгын чоң кылып көргөзөт экен.
Ага болсо сиздин катачылыгыңызда болор болбос нерсени жок эле жерден чоң кылып көргөзөт экен. Жамандык бул кичинекей эле нерсе болот экен да. Мына ошондуктан баардыгыбыз күнүгө кечирип жүрүшүбүз керек экен. Бул ар дайым кечирип ынтымакта болгон инсандар булар бейиштик болот да. Ошого менен биз бейиштик болойлу. Ар дайым бири-бирибизди кечирейли. Пайгамбар алейхисалам 3 жолу бейиштик адамды көргөнгөр келеби деди. 3 жолу бир эле адам кирип келди. Ансори сахаба. Үйүнө барды бирөөчү. Мен билейин кайсы амалы бейиштик экен. 3 күн конок болду, бирок байкай алган жок. Айтат, мен амалым ушул дейт да. Бирок бир амалым бар дейт. Билбейм, балки ошол болуп жүрбөсүн дейт. Мен жатарда бардыгын жүрөктөн кечирип жатам дейт да. Жүрөктөн бардыгын кечирип жатам дейт да. Ошондо мына ушу биз кыла албай жаткан амал ушул дейт да. Жүрөктөн бири-бирибизди кечиришибиз керек экен. Биздин жүрөктө бир дагы адамга калбаш керек экен да. Жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Аллах Таала таза жүрөктүү инсандардын амалдарын кабыл кылат. Ошол инсандардан Аллах ыраазы болот да. Ошентип сиз менен биз эгерде өз ара бири-бирибиз менен ынтымакты, биримдикти сактай турган болсок, анда сиз менен биз көп ийгиликке жетебиз да. Bir adam tünü menen namaz okuydu. Gündüzü geçke oroza karmaydı. Birok el menen болгон мамилеси начар, кошунасы менен начар дегенде ал тозоктун адамы деди да. Bir adam көп деле жакшылыгы жок, бирок жүрөгү таза дейт. Кошуналар капа кылса да кечирип кое берет дейт. Мына ошол бейиштик деди пайгамбар алейхисаламчы. Бул пайгамбар алейхисалам айткан сөз да. Эмнеге биз Аллага жагат экен? Аллах Таала ибадатың азбы? Эптеп-септеп кемчиликтүү амал кылып атасыңбы? Катачылык күнөөлөрүң барбы? Тобо кылсаң Алла бардыгын кечирет да. Бирок ынтымаксыздык деген жаман нерсе экен да. Хикит көрө албастык, эгерде ажылыкка барып, Каабатулланын алдында Хажарул Асвад кадыр түн күнү я Алла десең, бир карыш дуабыз кылган ишибиз көтөрүлбөйт экен, Аллага көтөрүлбөйт экен да. Эмне үчүн десе себеби жүрөк таза болуш керек экен. Биздин кылган амалдарыбыз бизге пайда бериш үчүн жүрөк таза болуш керек экен. Биздин жүрөк таза болсо, аялыбыздын жүрөгү таза болот экен да. Бизден башталат экен да. Анан бала чакаларыбыз көрүп, алар дагы ыймандуу болот экен, таалим тарбиялуу болот экен. Бир дагы биздин келишпестикти көрбөш керек. Керек болсочу, бири-бири менен сүйлөшпөй жүрсөң дагычы балдарга ошонун терс таасири сөзсүз түрдө тиет да. Эгер үй бүлө ажырап кете турган болсочу, бөлүнүп кете турган болсочу, анда бул келечектеги пайгамбардын үммөтүнүн акыбалы эмне болот? Ошондуктан сиз менен биз өзүбүз үчүн жашабайлы. Сиз бирөө менен тирешип жатасыз, сиз бирөө менен сүзүшүп жатасыз. Бирок бул жерде үммөт, сиздин урпактарыңыз, сиздин кызыңыз, сиздин балдарыңыз зыян чегип жатат да. Биз өзүбүз үчүн эч качан кызыбыздын, балдарыбыздын, үй бүлөбүздүн пайдасы үчүн биз кечирейли. Ар дайым кечиримдүү болойлу. Принципке туруп албайлы. Өзү мындай кылды, мен мындай кылам, мен болду деп чечим чыгарып албайлы. Жүрөктөн дайыма кечиримдүүлүк сыфатын алайлы. Аллахка ушул жагат экен да. Бир жолу Али рахматулла алейхи үйдө олтурса кызматчы аялы келди дагы кайнаган сууну ымыркай баласына төгүп алды да. Ошол жерден жан берди. Ушунчалык ачууланды эле баягы Куран жаттаган кызматчы аял экен, күң аял экен, айтты. Худил афа, Алла айтты го, кечиримдүү болуңуз деди го деди. Мен кечирдим деди. Бирок аябай кыйын болду. Элестетип баласынан ажырады. Мен кечирдим деди. Ошон үчүн биздин аталарыбыз айтат, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер дейт. Сен бере албайсың энеңди, бирок кечиримдүү бол деген сөз да. Ошон үчүнчү алдасаң болот жаш башты, каргасаң болот как башты дейт. Анча-мынча жаштар сен кичинекей экенсиң, кечирип коем, сен байкең экен, тайкең экен, сен жезөк экен деп сиз менен эмне кылышыбыз керек? Шариатта керек болсо, келишпей кеткен туугандарды бири-бири менен бириктиргенге, жалганга да уруксат берген керек болсочу. Мен жолуктум, ал ушунчалык кыжалат болуп жүрөт, кечирим сурай албай жүрөт сага. Аябай кечөө түн менен отурдук, отурган жоксуң, кечирген жок, ызырынып жүрөт. Экинчи адамга барып туруп ошол системада менет кылдың. Эмне болот? Эки адам бири-бири менен жолукканда жок дегенде бирөөсү ассаламу алейкум дейт да, ошентип мамиле биригет да. Аллахтын алдында ислаху затил бейн, ортодогу ынтымактын биригишинен өткөн улуу кымбат амал жок. Ата эне балдардын ынтымактуу болушун каалайт. Ошондой эле Аллах Таала пенделердин ынтымактуу болушун каалайт. Вa'тасиму бихаблиллахи жамиан, Алланын динин баарыгары бекем кармагыла дейт. Вала тафарраку, бөлүнбөгүлө, жарылбагыла, улут уруга бөлүнбөгүлө. Алланын алдында кызыл актыңар менен артык эмессиңер. Алланын алдында кызыл болгонуң үчүн, ак болгонуң үчүн, байкидей болгонуң үчүн артык эмессиңер. Алланын алдында бир гана ыйман менен, бир гана ынтымак менен бактылуусуңар дейт да. Ошондуктан иншалла келиңиздер, баардыгыбыз тең иншалла жүрөктөрдү тазалайбыз. Тазалайбызбы? Калбадыбы жүрөктө? Бир кармайды, бир кумалак чиртет дейт. Калып кетпесин да кичинекей нерсе. Ушунчасы менен биз Алланын сөзүн угуп, ушунча пайгамбардын насааттарын угуп, ушунча биз Алланын досторунун жашоосун угуп туруп, бирок алдыга аракет кылбасак,
Anda siz menen biz ötө çoң жакшылыктан кур кылабыз да. Аллах Таала баарыбыздын жүрөктөрүбүздү таза кылсын, тилдерибизди таттуу кылсын, мүнөзүбүздү, ахлактарыбызды пайгамбарыбызга окшотсун. Аллах Таала баарыбыздан ыраазы болуп, эки дүйнөнүн жакшылыгын берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmetike ya rahman rahimin. Amin.